агартуу министрлиги дагы өзүнүн ушу отделдери менен иштегендери менен атайын тренинг өткөздүк. Бул ошо жасалма интеллекттин билим берүүдө жана билим берүүнү башкарууда колдонуу тууралуу. Азыр мына агартуу министрлиги 18ге жакын маалымат системаларын иштеп чыкты. Ошол системаларда абдан көп маалыматтар чогулуп келатат. Ошол маалыматтарды анализдөөгө так ушул жасалма интеллекттин колдонушу абдан азыркы убакта зарыл. Анткени бул абдан аз убакытты талап кылат, бат жасайт и жасалма интеллекттин өзүнүн ушу эмеси, функциясы ушундай чоң маалыматтардын базасы менен иштегенге. Анан ушу жыл жаңы окуу жылы башталып келатат. Ошого дагы чоң отчеттор, аналитикалардын баары так ушул убакытта жасалат экен. Анан мугалимдер менен биздин ошо агартуу министрликте иштеген коллектив менен кадимки практика түрүндө карап иштеп ошолорду үйрөнүп дагы көрдүк.